Сейчас убили брата, убили потерпевший. Похитили дочку. Казакстандын Талгар районунун жашоочусу мурда чогуу турган келинди зордуктап, бир айдан кийин анын агасын өлтүрүп, келиндин 2 жашар кызын уурдап кеткенин жабырлануучунун эжеси айтып чыкты. Вот начальник РУВД, вот стоит зампоследствий. Я к ним 3 дня, как услышала об этом факте, 3 дня заходила к ним. Сами задержали собственным путем. Задержали его, привезли, его отпустили, сотовый телефон ему отдали. Он начал шантажировать, звонить девочке. Потерпевший начал звонить. Вот они ходят на вашей совести. Жабырлануучунун адвокаты жана эжеси Сариеванын айтканына караганда, ал Талгар райондук полициясына 1 ай мурун барып зордуктоо тууралуу арыз жазган. Сариева анын сиңдисин унаа оңдоочу жайдын кызматкери зордуктаганын айтууда. Ал полиция эч кандай аракет кылбагандыктан анын туугандары шектүүнү өздөрү кармап, полицияга өткөрүп бергенин билдирди. Бирок ага карабай полиция аны кое берген. Андан соң шектүү келинди коркутуп, шантаж кыла баштаган. 6 сентябрь күнү келиндин агасын атып, кызын уурдап кеткен. Бул учурда келин үйүндө болгон эмес. Шектүү машинеси менен качып баратып, кырсыкка кабылган. Унаанын ичиндеги кичинекей кыз жаракат алды. Эртең тагы бирөөсү осундай жагдай болот. Качанга адам өлө берет. Бул мал эмес, ол эт эмес, ол тауық эмес, көчөнүн как ортосунда өлтүрүп кете берет. Ашык түрдө сот адил жазаларын сурайм. Жабырлануучу тарап болгон окуяга шектүүнү камакка албаган полициянын шалаакылыгы себеп болгонун айтууда. Учурда шектүү камакка алынып, кылмыш иши козголду. Алматы облусунун прокуратурасы жергиликтүү полиция кызматкерлеринин ишин тергей баштады. Как живут люди? Страшно за детей, вообще за всех страшно. Здесь заявление писать даже страшно. Казакстанда Талгар полициясын реформалоо маселеси былтыр күздө бир топ бала 16 жаштагы Шерзат Полатты бычактап өлтүрүп кеткенден кийин козголо баштаган. Ошол учурда маркумдун ата-энесинин үйү да өрттөнгөн.